экөөбүз жалгыз калганга мен ушу жанында эле жатып анан түнкүсүн башкача жатып калса эле корком да. Дем алып атабы деп келип тынчайм да. Assalamu alaikum. Биздин фондда да болсо өз ишин улантууда. Азыркы учурда Бишкек шаарында жашап жаткан бирлик айланын тургуну Шабыркүр апабызга жардам берүү үчүн келип отурабыз. Апабыз бир канча жылдан бери сахар оорусу менен ооруп келет. Өз муктаждыктарын өзү бүтүрө албайт. Апабыз дары-дармектен, тамак аштан кыйналгандыктан бизге кайрылуу таштаган. 15 декабрда байкем каза болду. Менден улуу байкем каза болгон машина сүзүп каза болуп калган да. 9 жашында каза болуп калган. Ошол байкем каза болгондон кийин ушу стресстен, немеден ушу оорусу пайда болду да. Негизи эле апамдын балдарынын өмүрлөрү кыска экен. Мен 3 агам бар болчу. Бирөөсү 9 айлык кезинде көз тийип каза болуптур, Нурдин деген эң улуу агам. Андан кийинкиси ошо Азамат, жакында эле каза болуп калган байкем. Андан ошо 9 жашында бир байкемде машина сүзүп келип каза болуп калды. Азыр балдарынан жалгыз мен калдым. Бул оорусу дагы сахарный диабет ушу көп жылдан бери ушу ортончу менден улуу байкем каза болгондон бери эле сахар менен ооруп келет. Азыр денесине чыккан жаралары ушул ооруга байланыштуу чыгып атат. Биз больницага көрүнгөндө диабетический пузырь деп коет экен бул ооруларды. Тердегенде ушул күн ысыкка сахары көтөрүлгөн сайын ушинтип эмеси күчөп чыга берет, денесиндеги жаралар жана азыр ийиңине чейин чыгып атат. Далына жетишине аз калды. Мен далына, белине кетип калышынан корком, пролежи болуп кетеби деп. Далына кетип калса айыкпайт, сахардын жарасы оңой менен айыкпайт. Бир күндө денесин бир 6-7 жолу жууп, сүртүп, жөнү чүпүрөк менен анан 6-7 жолу левомико сүйкөйбүз да. Кургасын депчи. Анан өз алдынча тамак жей албайт. Көзү жакшы көрбөйт, өзү жакшы сүйлөй албайт, тамак жесе дагы аябай көп чачайт. Корком да эми тамак жеп атып тура эмес жутуп алса Кудай сактасын депчи. Анан экөөбүз жалгыз калганга мен ушу жанында эле жатып анан түнкүсүн башкача жатып калса эле корком да. Дем алып атабы деп келип тынчайм да. Бир аз сүйлөбөй буту колу шишип кетсе коркуп кетем. Кээде сахары көтөрүлгөндө буту колу шишийт. Особенно буту шишигенде корком. Кудай буту жылуу деги, мен өзүм жалгызмын. Кимге барам, кантип эме кылам депчи. Жок дегенде дарылатып, бир тамагын жакшы кылып, көңүл буруп, жакшы карап, всё равно коркосуң да эми энеңде өзүң жалгыз калып атсаң. Экөөбүз калып атсак үйдө түнкүсүн тыңшап карайм, дем алып атабы, жакшы элеби депчи. Денеси муздаган жокпу, буту колу шишиген жокпу деп карайм да, баары бир коркосуң да өзүң жалгыз калып атсаң, энең калып атса жалгыз. Өзү тамакты жалгыз жей албагандыктан, сууну дагы өз жалгыз эметип иче албайт, колу бутун көрүп атасыңар жакшы кыймылдабайт. Анан таштап чыга албайм. Мурда шаар ичинде жашаганда 1-2 саат иштеп келе калчумун. Азыр андай биякта айыл көрүп атасыңар, мен эч жака чыга албайм да. Азыр продуктадан, ушу энемдин дары-дармегинен, памперсинен аябай кыйналгандыгыбыз үчүн сиздерге кайрылып атканбыз да. Силердин фонд аркылуу бир аз кичине жардам эме кылсакпы, апамды дарылатып алсамбы деген ойдо ушу силерге кайрылганбыз.